Assalamu alaikum. Amansыздарбы? Урматтуу мекендештер, Аллах таалам күнүңүздөрдү берекелүү кылсын. Мен учурда Ош шаарындамын. Оштогу Төлөйкөн Кичи районунда жаңы курулуп бүтүп жаткан Ош Плазанын А блогунун 8-ci кабатынан сатыла турган 2 бөлмөлүү батир көрсөтөмүн. Дарегин сиздер жакшы билесиздер да. Мына бул менин артымда турган блог Ош Плазанын А блогу, 1-ci блогу. Ал эми төрдө дагы бир блогу бар. Ал эми бул жакта болсо дагы бир блогу, бул Б блогу туугандар. Ош Плаза соода комплекси, соода борбору болуп калат. Оштун жүзү аябай жакшы комплекс курулуп жатат. Кудай буйрса бүтсө, ишке кирсе, бул жердеги жашоочулар толук ремонтун бүтүп, жашап баштаса, бул жер вообще хит болот буйрса. Оштогу Төлөйкөн Кичи районунда жайгашкан. Бул жагы Ак Тилек тараптан келе жатканда оң тарапта болуп калат. Анардан өткөндөн кийин, жаңы жолдон өткөндөн кийин, ал эми жолдун күнбатыш тарабы Кулатов Кичи району, Ак Ниет эс алуу аллеясы жайгашкан. Бул жагы болсо, билесиздер, Барсбек айлампасы, андан келе жатканда ушул жолдун сол тарабында турат. Ош Плазанын ушул блогуна чыгалы 8-ci кабатта көрүшөбүз. Жүрүңүздөр. Биз азыр подъездге кирип, тепкич менен 8-ci кабатка көтөрүлүп чыктык. Чыкканда эле маңдайда терезе бар экен. Мына караңыздар. Жаңы комплекстин түндүк тарабынан көрүнүшү, тетиге айлампа туугандар, ушул жерден бийиктиктен бул жагы аябай жакшы көрүнөт экен. Эми бул жака жүрүңүздөр, сатыла турган батирге кирип баралы. Коридор менен түз жүргөндө сол тарапта 2 лифт катар жайгашат экен. Азыр темир каркастарын уже орнотуп коюптур. Андан бул жака өтө турган болсок, мына батирлердин ортосу коридору. Мынандай электр щиттерин дагы коюптур. Подъездин, коридордун ремонттору, караңыздар, бир катар шваб, шпатлевкаларды тартып, электромонтаждарын жасап, лампаларын дагы коюптур. Мына мынтип ылдыйдан жогору карап көрүп турасыздар, ар бир батирдин терезелерин коюп, эшиктерин дагы чеке-чекеден коюп келе жатат экен. Сатыла турган батир мына бурчта жайгашыптыр. Жалпы аянты 72 чарчы метр. Баасы $720 квадраты. Эми $720 сатпаса керек, бираз түшүп берет. Эми сүйлөшүп, макулдашып бир баага келишесиздер. Азыр эми мен чекеден сиздерге түшүндүрүп көрсөтүп берейин. Планировкасына жакшылап көңүл буруңуздар. Мына сырткы бурон эшиктен эшикти ачып киргенде эле бул жери мына прихожка, бут чечмеси. Сол тарапка автомат терилиптир. Бул жака домофон, интернет кабелдери киргизилиптир. Батирде кара шыбагы бүтүптүр. Анан стяжкасы дагы бүтүптүр, электромонтажы дагы бүтүптүр. Бул жерден киргенде, оң жакта бир эшиктен киргенде бул жагы ажатканасы болот экен. Те төрдө канализация, таза суу турбалары киргизилген экен. Ал эми коридор менен бул жака жүрө турган болсок, батирдин бөлмөлөрү. Оң жактагы ушул бөлмөдөн баштайлы. Бул 1-ci бөлмөсү, ашканасы. 72 чарчы метр батирдин ашканасы ушул. Төрүндө өзүнчө балкону менен, ортону пластик менен тосуп койсо да болот, ушундай ачык коюп койсо деле болот. Дымоход бул жакта жайгаштыр, газдын турбасын алып кириптир. Бул жака болсо канализация, таза суу турбалары бүт баары монтаж болуптур. Ал эми отоплениянын турбаларын дагы киргизип коюптур. Мунун терезеси ушу күн чыгыш тарабында жайгашыптыр. Мына орто көрүп турасыздар, ушундай. Бул жагы эми Ош Плаза соода комплексинин чатырынын көрүшү, ичи ылдыйга чейин канча кабат билбейм. Ушу соода комплекси болот. Ош Плаза соода комплекси. Кийинки бөлмөгө башпагалы. Ортодо дагы бир бөлмөсү бар. Бул чоң бөлмөсү, залы, конок бөлмөсү. Мында 2 терезеси бар. Бир терезеси күн чыгыш тарапта жайгашкан, бир терезеси бул жагында жайгашкан. Балкону да ушул жакта, ортодо эшиги болот, эки жагында терезеси болот экен туугандар. Балкону дагы кенен, мына ачык балкон экен, көрүп турасыздар. Мындай пожарный лестницасы менен экен, асты үстүнө атайын ушундай люктар коюлуптур. Ал эми бул жагынан көрүнүшү, туугандар, көрүп турасыздар. Түндүк чыгыш тарабы. Сулайман тоо, Төлөйкөн Кичи району, Черемушки тараптагы ушул жактан аябай жакшы көрүнөт экен. Мына үйдүн сырткы фасады бүт көрүп турасыздар, ушундай сары таш менен курулуп, бүткөрүлүп келе жатат. Эми бул жакта спальня бар. Мен спальняны дагы сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул уктоочу бөлмө, бурчта жайгашкан, көрүп турасыздар. Мына бул жери түз келип эле, анан бул жерден бери бир аз
ушундай поворот болуп тур. Формасы аябай жакшы экен. Туурасы 3 метр, узундугу 4 метр, 12-13 чарчы метр чыгат экен. Терезеси чоң терезе болот экен. Планировкасы жакшы экен. Отопление турбаларын киргизип коюптур. Бул туугандар көрүп турасыздар, жатак бөлмөсү. Уктоочу бөлмө. Ал эми бул жакта болсо, санузели жайгашкан ички аянтыдагы кенен экен. Бул жакта душевой болот, ваннасы болот, жакузи коесуздар, же болбосо кир жуучу машина, унитаз, раковина, сушилкалары менен бүт баарын ушунун ичине жайгаштырып аласыздар иншаллах. Андыктан ушул батир сиздерге жаккан болсо, эртерээк аракет кылып сүйлөшүңүздөр дейт элек. Батирдин баасы 1 чарчы метри $720 сатууга коюлду. Албетте кеми бар. Сүйлөшөсүздөр, келишесиздер, бир аз түшүрүп берет. Буюрса сиздердики болот. Мына бул бөлмөдө дагы мына 2 батарея коюлат экен. Отопление турбаларын уже подача обратка кылып киргизип коюптур. Көрдүңүздөр да, жактыбы туугандар? Эми бул жерде айтпаса дагы түшүнүктүү. Бул комплекс, бул турак жай комплекси бүтүп калса, иншаллах, вообще бул жер хит болот да. Сүйлөшүңүздөр эми. Мен жыйынтыктаймын. Аманчылыкта көрүшөлү. Эртерээк сүйлөшүп, эртерээк колго киргизиңиздер. Азыр алып койсоңуздар, иншаллах, эртең эле жакшы эле алып койгон экенмин деп сүйүнүп каласыздар. Ошол күндү насип кылсын. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.